атат же бирин бири өлтүрөт. Азыр билесиздер, алтын издеп атып, биздин токойлорду экологияны өлтүрүп атат. Ушуларды эмне көрбөйсүздөр, билбейсиздер, мен силерге бир мисалды айтып коеюн. Аксы району бар, Ак Жол айыл өкмөтү бар, ошол жерде Тактазан кени бар. Болгону бир 15-20 килограммдай чачылып жаткан алтын экен. Ошону топтойбуз деп, ошол жерде бир Ariel Gold деген компания жол, мыйзамсыз жол курду. Грунттары дагы өсүмдүктөрдү көмүп калды, алдынан чыккан өсүмдүктөрдү, карагайларды, кызыл четиндердин баарын талкалады. Бир 40 гектардай жер экен. Ошол жерде 1000ге жакын кызыл четин, бул кызыл китепке кирген. Ошолор талкаланып атат, каякта карап атасыздар билбейм. Урматтуу министрдин орун басары, компетентный инсансыз. Ушуну азыр жазып алыңыз, бир жуманын ичинде мага жооп бериңиз. Не себептен дегенде тас тараңгыча той таркайт дейт. Муну экология министрлигине айтканмын, дагы деле чара көрөлүк. Ошол жерде көтөргөнмүн, кат жазганмын, алдыма чакырганмын. Сиз өзүңүз биз контролго алыңызчы. Эми биртке алтынды башка өлкөдөн келип казып туруп кетип калат экен, бизге топурак алат экен, тозу чыккан. Чаңга калат экен. Тарактарыбыз, экологиябыз, фаунабыз, биздин байлыгыбыз талкаланып атат. Ушуну бир көзөмөлгө алып коюңузчу. Жарайт. Өз билесиз, эреже боюнча кызыл китепке кирген өсүмдүктөр болсо көчүрүп туруп, андан кийин иш кылыш керек болчу. Буларга баары бир. Кыргыздын экологиясы. Ал жака 4 айылга суу кетет. Биринчи Кызыл Бейитке, Разан сайга, Кичи Ак Жолго, Кечүүгө кетет. Ошол суу чыккан булак мөңгүнүн түбүндө иш кылып атышат. Караган жан жок. Бизге өлкө керекпи же керек эмеспи? Байлык бийликте бул жакта жүрөбүз. Бирибиз менен бирибиз кызыл чеке болуп. Ал жакта башкалар келип тебелеп төпсө билген кыгын жеп атат. Орай айтканым үчүн кечирим сурайм. Ушуну көзөмөлгө алып туруп, токой талкаланып атат. Бүтүндөй бир мекеме канча миллион акча сиздерге кетет бюджетке, айлык болуп туруп, ошончо адис. Койчу көп болсо кой арам өлөт деген деле болуп атат. Ушуну жеке көзөмөлгө алыңыз, мен суранам, бир жуманын ичинде мага маалымат бериңиз. Керекпи чогуу баралы, ошону токтотолу. Макулсузбу? Жарайт, Муражат Кадырович. Ал эми мына мыйзам долбоордун концепциясын колдоп берели, эгер сунуштар болсо жазуу түрүндө экинчи окууда беребиз. Чоң рахмат. Жарайт.